азыркы учурда мына суроо жаралып атат, канчалык ушул маданият тармагына министрлик керек деген суроо да. Бул бир. Экинчисинен азыркы учурда маданият тармагы толугу менен дотацияланган бизде тармак. Ошондой эле жана мына азыркы учурда ÖKM мисалы өзгөчө кырдаал министрлигинде да ал жерде дагы министрлик. Анан бул да тармак толугу менен дотацияланган тармак да. Ошондой эле айыл чарбаны алсак да. Бул жерде да министрлик деңгээлинде берилген дагы, бул дагы дотацияланган ушундай тармак. Эми карап көрсөк, көп эле ошол дотацияланган тармактарга биз абдан чоң маани беребиз дагы, министрлик статусунда беребиз. Ал эми мамлекетке киреше алып келген тармактарга, бизге бюджеттерге акча алып келген, ошонун артынан биздин жолдорубуз курулуп атат, мектептер курулуп атат, бала бакчалар курулуп атат мисалы да. Ошол эле жана коопсуздук маселелерине бүт ошол акчалар каржыланат да. Бизге ошол акча алып келген, кызылдай акча алып келген тармактарга биздин мамлекет буга чейин эмнегедир экинчи, үчүнчү деңгээлдеги төмөн турган, мисалы департамент же управление дегенде, уш башкармалык дегенде ушундайна статустар берип келген. Бул пирамиданын тескери пирамида деп койсок болот да. Бул биздин мамлекеттик структурабыз тилекке каршы туура эмес түзүлгөн. Азыркы 21-жыл. Балким эми 20-жылында бул туура болгондур. Бирок тилекке каршы биз азыр ошол мурунку Советтер Союзунан калып келген көз караш менен келе атабыз да. Мисалы стратегиялык жана стратегичественность деп коет го атырып отура силерде тармактарды. Башынан ушу айыл чарба же баштан ошол эле маданият жана кырдаал министрлиги же башкаларга коюлуп калгандагы биз ошол инерция менен келе атабыз да. Азыркы учурда дүйнө жүзү ошол жана креативный экономика деп өзүнчө көптөгөн тармактарды бөлүп туруп бириктирип атат. Мисалы ошол эле туризм. Туризм азыркы учурда мына биз баарыбыз эле азыр жайында көп эле Түркияга кетчү, же Таиландга кетчү, же Европага кеткенге аракет кылат. Эмне дегенде туризмде ошол мамлекетте биринчи ставканы коюшат. Бир жагы эле 10 миллиард, 20-30 миллиард долларга чейин ал жерде туризм кирешени алып келишет. Мына жакын алыс кетпейлик, мына биздин эле коңшу өлкөбүз өзбек туугандар азыркы учурда туризмди биринчи стратегиялык тармакка көңүл буруп атышат дагы, статусун да жогорулатып атышат дагы, бүт азыр каржыларын баары тең ошол жака буруп атышат. Неге дегенде азыркы учурда менин жеке баам боюнча бир 5-10 миллиард долларга чейин өзбек туугандар бюджетке акча алып келип атат. Ал эми биз туризмди тилекке каршы 4-5-жылдыкы деңгээлге түшүрүп али кечен кармап атабыз. Эмнеге? Бул бизге кызылдай акча алып келе турган отрасль. Эмне үчүн биз мындай кайдыгер мамиле кылабыз өзгө доход алып келген отрасльдерге? Ошондой эле мына дүйнө жүзүндө маданият бул акча алып келген отрасль. Бизде тилекке каршы бүгүнкү күндө маданият бир тыйын да алып келбейт. Ал эми ошол Европаны же өнүккөн мамлекеттер карасаңар, маданият тармагын булар коммерческий структурага айландырып коюшкан. Бүгүнкү күндө мисалы бизде маданият тармагы фактически булар акча таап атышат. Кандайча? Тойдо таап атышат. Тойканаларда таап атышат. Же мында бир мероприятие болуп калса, биздин жанагы артисттерди баары заказ кылышат дагы, биздин артисттер ошол жерден акча таап атышат. Бирок мамлекеттеги эмес, өзүнүн чөнтөгүнө таап атышат. Эми биз мамлекет неге ошону мамлекеттик деңгээлде коммерциализация кыла албайбыз, монетизация кыла албайбыз, капитализация кыла албайбыз? Бизде баягы эле мамлекеттен акчаны берет дагы, тиги облус райондорго, театрларга баарына акчаны бөлөбүз, тиги зарплаттарын бөлөбүз, болду. Ошо менен маданият министринин жумушу бүттү, башка жок. Же болбосо бир делегаттар келсе, бир 10 чакты артистин чыгарып коюп туруп, жана артист эмеге делегаттардын астына концерт уюштуруп коюп бүттү. Эми ушуга министрлик статусу керекпи маданият министрлигине? Мен ойлойм, кереги жок. Ошондой эле жанагы азыр мына фэшн индустрия өнүгүп атат. Дүйнө жүзүндө фэшн индустриясына миллиард долларлар айланышат. Бирок биз бүгүнгө чейин ошол биздин модельлерге фэшн направлениеде эч бир министрлик, эч бир башкармалык, эч бир управление иштебейт, жумуш алып барбайт. Мамлекет структура. Эмнеге? Эгер миллиард доллар алып келип атса, ушул жерде мен таң калам да. Ошондой эле маалымат мына сиздерки мына азыр маалымат тармагына киресиздер, мына Спутник агенттиги мисалы башка ошол дүйнө жүзүндө мисалы башкага кетпей эле Россия тармагынын ичинде мына Россияда абдан сонун ТНТ деген канал бар. ТНТны Газпром медианын структурасына кирет. ТНТ канал бүгүнкү күндө эң жогорку акча тапкан, доход тапкан медиа каналдардын ичине кирет. То есть мындай айтканда Россия түшүндү.
Оказывается, бул жанагы информационный направление же ушул маалымат тармагы бюджетке көптөгөн миллиард долларлар алып келе турган мүмкүнчүлүгү бар экен. Болгону ошону коммерциализировать этишибиз керек. Ал эми бизде карап көрүңүз, бизде болгон бүт медиа каналдар мамлекеттик толугу менен ошол бюджеттин эсебинде турат. Анан иши аз келгенде биз дагы деле ошол министрлик статусун берип койгонбуз да. Өзгөчө кырдаал министрин карасак, мисалы дүйнө жүзүндө андай чет өлкөлөрдө департаменттин эле деңгээлинде. Не дегенде, булардын жумушу ошол болгон гана ошол жанагы чрезвычайный ситуация реагировать этип, техниканын убагында апарып туруп элди сактап калыш керек. Мисалы чоң саясат жүргүзө тургандай министрдин статусу кереги жок. Ошон үчүн мен ойлойм да, биз бүгүнкү күндө өкмөттүн ичинде структурага көз карашты, баягы СССРдан келаткан көз карашты токтотуп туруп, 21 кылымдын талабына мындай айтканда жооп бере тургандай бир көз караш менен жаңыча балким бир структураны түзүш керек. Ошонун ичинде албетте эң чоң мен көрөм ушул Министерство креативной экономики деп. Ошонун ичинде өзөгүндө кимдер турат? Өзөгүндө туризм, өзөгүндө маданиятты биз толугу менен бизде Debilians деген азыр Солун деген биздин группабыз чыкты, дүйнө жүзүндө абдан чоң мындай айтканда бизнес кылып атышат да. Ошондо сыңары тармак менен алып бара турган маданият киргизишибиз керек, тармагын мына маалымат сиздерди киргизишибиз керек. Ремесленчество, кол өнөрчүлөрдү киргизишибиз керек, фэшн направление киргизишибиз керек да. Мен ойлойм, чоң бир ушундай жана улуттук оюндарды да киргизиш керек дагы. Чоң бир ушундай бизге бюджетке акча алып келе турган бир министрликти түзүш керек. Агенттикте эмес, департамент, тем более департамент. Тек гана министрлик түзүп туруп, бир ушундай бир чоң тармакты түзсөк, ошо ведомствода. Мен ойлойм, биздин мамлекетке абдан чоң бир бюджетке толтура турган потенциалы бир 2 миллиард доллардан жылга түшүрө тургандай бир ведомство пайда болот да.